Бетсиздер жаман дей берсин досум, батаны сага эл берсин досум. Өмүрдү элге арнадым дедиң, жараткан сага дем берсин досум. Кант шаарындагы кант курулуш заводунун аймагында жайгашкан ишкана күйдү. Өрттү өчүрүүгө жалпы 5 көчүрмөн эсеп тартылды. Натыйжада саат 08:10 өрт чектөөгө алынды. Учурда толук өчүрүү иштери жүргүзүлүүдө. ÖKM'ден өрттүн болжолдуу аянты 1500 чарчы метрди түзөрүн маалымдады. Жеринде ÖKM'дин Чүй облусундагы башкармалыгынын башчысы, Ысык Ата райондук бөлүм башчылары иш алып барууда. Кантта кагаз чыгаруучу ишканадан чыккан өрттөн бир Кытай жараны каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалымат кылайык, бүгүн таңга жуук Кант шаарындагы заводдун аймагында жайгашкан кагаз чыгаруучу Милина ЖЧКсында өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Тилсиз жоонун өчүрүүгө саат 04:49 тарта 4 көчүрмөн эсеп, 5 өрт өчүрүүчү унаа жана 1 суу ташуучу унаа тартылган. Өрт өчүрүүчүлөрдүн көчүрмөн аракети менен саат 8:10 чектөөгө алынган. Учурда толук өчүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Өрттүн болжолдуу аянты 1500 чарчы метрди түзөт. Тилекке каршы өрттүн кесепетинен бир Кытай жараны каза болгон. Кошумча маалымат берилет. Ассаламу алейкум достор. Держинка Симон Кучакмада кесилишинде машинаны койгон элем бар жок. Бирөө мыякты согуп кетти. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элдик мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ЛМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Ремонт акын тамам. Ошо ким алса дагы оңбой калсын айтып коём. Күт өлтүрдү да. Кандай сарбир туугандар. Могу уйлар кимдики, айдасаңар боло, тажаттым могу, карачы, ноолуга мына ноолун талкалап бүтүрдүм могу уйларчы. Билен уй карайсыңарбы? Күнүгө эле ушул жерде эмне жеп атат? Курайдан башка мына моюнда эчтеке жок мына. Мына. Эчтеке жок мына, уже ноолуга чыгып жеп атат. Мына мояктын баарын кулатып, кирпичтин баарын баштарын бүттү мына азыр. Камайм могу уйларыңардычы, кимдики болсо дагычы. Мал керекпи? Ушинтип эле билейм, курайга кой берип кой эле үйдө жата бересиңерби? Карабайлычы. Камай. Булар ноолун үстүнө чыгып чөп жей башташты. Кичине мындай мал керекпи? WhatsAppка жазып койсоңар, могу үйүсүндө жиби бар экен, могу чарала экен. Мону бүгүн кетирем группага. Кимдики болсо ошун камайм монун баарын. Айтып коеюн, могу энди ноолун баарын тургузасыздар, чөптүн баарын неметип бересиңер. Отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмаңың не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбак номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп Эмбанкты тандап туруп ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол Эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өз донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллах ыраазы болгон болсун.
ошол атайын барып зерикпестен барып терминалга өзүнүн эм банк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Төлөпчү. Уятта кичине мындай. Караң мына мотуле бияк айдасаң биягынан кирип атат. Уятта кичине уялбайсыңарбы ушинтип. Мал керекпи? Малды багасыңарбы? Ушинтип. Жок да эчтеке мо жерде чазы курайдан башкачы. Уялбайсыңарбы кичине мо. Күнүгө ушул жерде мо уйларчы. Мына айдайм кайта эле келет, айдайм келет. Мына морекил кашкабый постоянно жүрөт. Мо көгүй. Тигине. Уятта уюңарды карабайсыңарбы кичине. Күнү түн ушенде, күнү түн мал карабайсыңарбы? Анан эле жатып өткөзөр, уй көрдүңөрбү, торпок көрдүңөр деп элечи. Мына моюнда азыр 6 уй жүрөт. Тажатты күнүгө, түнү келет, күнү келет. Кичине мында уял деген болуш керек да, кимдин уйлар болсо да уй керекпи? Жок да, эне кечкисин камайсыңарбы муну? Кечинде да ушакта жатат. Азыр группаларга кетирем. Кимдики болсо личкага чыгып койлачы мага. Меники болчу депчи. Жок болбойбу, эртеңден баштап уюңарды камайм дагы, андай вообще бербейм. Билин күнү түнү келет, тажатып. Талкалап бүттү эшиктердин барын, эшиктен вообще эчтеке калтырбай койду. Сүскүлөп кирип атат, ачкасынанчы. Малды деген караш керек да кичине, кечинде жок дегенде түнкү 2ден бери коолап жүрөм. Көчө мурдан 1 ай болду могу уйларгачы. Кичине малды деген караш керек да. Уюм каякта жүрөт, каяка жатып атат депчи. Мына могу уйлар экен. Көрүп алга, туугандар. Сокулукта 1 гектар суга жер канча турат салыгы? Эми урматтуу Одахан Кемсаевич, мисалы ар бир жердин өзүнүн тарифтик сеткасы бар. Мен билем айлана, мен сурап атам, конкреттүү сокулукту сурап атам, бонитет. Эми бонитетине жараша бир канча? 3000ден 5000ге чейин. Ассалому алейкум. Барекелди азаматтар, айланайындар, ай. Узак жашагыла. 294 сомдун тегерегинде жиналат 1 гектар жерде. Өзгөн району 264 сом ушунун тегерегинде болгон. Чудасыңарбы? 1 гектар жер. Бир 10 гектардан бир 3000 сомго жакын. Койбойсуңарбы? Каякта 3000 гектар жер бар? Жок, 10 миң. Мени менен талашпа, иним. Мени менен талашпа. Мен ошол мыйзамдардын авторумун. Талашпагыла айланайын. Эми элестеткиле. Дээрлик 60%дан ашык калк жашаган дыйкандар, бул Баткен областы, Ош областы, Жалал Абад областы. 60%дан ашык дыйкандар жашаган жер. Bir kişiye 4 sotuktan жер тиген. Bir can başka. 12 kişisi var üy bölögü 60 sotuk жер тиген. 1 гектарға жетпейді. Demek, oşonda bir üy bölö 210 somdun tegerегинде төлөйт 1 жылга. Анын дагы 75%-ынын 20 мартка чейин, андан кийин 75%-ы күздө төлөнөт. Эч ким кыйынчылык тарткан жок. Мына силердин мактанып көкүрөк кагып аткан жер салыгынан бошотуп койдук дегениңер бүтүндөй жерди ээлеп алган көпөстөрдүн пайдасына иштедиңер силер. Ал жерден дыйкан бир тыйын пайда таппайт. Социалдык төлөмдөрдү эмне кылдыңар? Бир Кудайдын өзү билет. Эгерде социалдык төлөмдөрдү дагы бошотуп койгон болсоңор, силер экөө байланган бири-бирине, анда 3 жылдык пенсиясынан кыскарттыңар силер. 50 сотуктан жери бар. Алар 1 жылга 100 сом төлөйт. А бир тоок сатсаң 300 сом болот. Эмне деп баш айландырасыңар силер? Силер көпөстөрдүн пайдасына, силер мафияга иштедиңер.